Такси байкелер жақсы ук кылады, такси чайхана иштеткендер. Азыр ошол нерсеге өзүм папал болуп калдым, эмоция менен сүйлөп атам. Чайханага кирип чай ичсем, сами знаменитый чайхана 99% Москвада таксистер ошол чайханага кирип чай ичет. Кирсем не дейт? Бизде наличка бересиз дейт. Наличканы каяктан берем? Мен перевод кылып коеюн или картамен төлөп коеюн десем, жок, бизде карта жок, перевод жок. Ой, акыбар 2 километрден чечип келиң деди. Эми каяктан чечем мен? Курсагымды ачып чай ичип кетип атам, мына акчам бар, төлөйүн десем, жок, наличка бизде наличка дейт. Мен 2 километр барып келемин курсакты өйүзгө. Иштешим керек. Ассаламу алейкум. Мен дагы эмоция менен сүйлөп коеюн, эмоция менен эмес эле. Шаха туган, салам алейкум, кандайсың, жакшысыңбы? Молодец. Туура айттың, бирок но деген жери, сен дагы мусулмансың. Сен дагы российский паспорт көтөрүп жүргөнүң менен ошол чайхана иштеткен, бизнес кылган көбү өзбек, Кыргызстандан, Өзбекстандан айтор граждан Россиялар болот. Азыр көзүң көрүп атасың, налог, ар жерде налог кылган үчүн ошодон качып атышат. Сен сварщиксиң, таксистсиң, туган. Биз ондой этаптан өткөнбүз. Налог төлө, ИПга эме кыл, кичине косяк табасы 50 миң, 60 миң штраф сал, 850 миң штрафка чейин төлөгөнбүз ИПга, болбогон нерсеге. Эми сен чай ичсең, көп ичсең 1000 сомдук тамак жейсиң. Туурабы таксистер ким кошулат? Анан көп таксистерна лишен права же болбосо штраф жазам дегенде бар 5000 банкоматтан чыгарып кел, картага болбойт дегенде гайлар. Машинаны коюп, кыш болобу, жамгыр болобу, чуркап барып келген күндөрөн баштан өткөн. Туурабы? Ошондуктан урматтуу эл журт жамаат, ошондой жерлер болсо, эми 2000 сом чөнтөгүңөргө салып алып жөн бара бергиле да. Эми жеп чичип отурган нерсени да разбирать этип, анан олор деле өзгө окшогон көтөрүлөйүн, бизнес кылайын, ата-эне багайын деген балдар. Ошондуктан Шаха, сен ушундай эле публичный адам эмессиң. Бирок ардекени резонанс кылып өрбө да туган, сен өзүң түшүнүп турасың го. Если по закону алып келсек, сен деле азыр о жакта PUBG ойношуң керек эле, как граждан Россия. Туурабы? Олор деле как граждан Россия. Законго тиресек, бардыгы закон менен жашасак, баары жакшы болуп кетпейт. Анча-мынча жерде уступка кылып көрөлү. Тем более мусулман, мазарыбыз бир, тоюбуз бир, жашообуз бир, ошолор деле кыйналып бала чака багам деп бизнес кылып атат. Болбой баратса, ошол жерде жанынан бирөө жарымды ака кең 1000 сом которуп берем, бериңчи, ушундай болуп калыптыр деп барбай кой. Бардыгына ушуну айтып, паланча, пустанча, знаменитый эле, ана мындай эле деген менен не пайда табасың? Кайбат кылып, ого буну буга проект кылып, зачем сага? Эмне кереги бар ушуну? Сен сварщик, жөнөкөй юбилейден чыккан жөнөкөй адамсың. Бирөө жарым чыгып туруп, белиң сындырып коет, отурасың анан. О бизнеске сен бизнестеги балдар менен адашпа, олордун крышасы бар, Дагестан, Чечен. Түшүнүп атасыңбы? Жөн топуңу кийип, жакшына эле болуп, мусулман болуп жүрө берсең туган Монтип ызы чулбай. Мен деле жөнөкөй карапайыммын, бирок мен ошо процессте жүргөн баламмын. Ошол нерсени көргөн баламмын мен. Ошон үчүн Шаха. Пашадан пил жасаба дагы чөнтөңгө 2000 салып ал. Граждан Россия болсоң делечи. Уктуңбу? Салып ал дагы 2000 болобу, 1000 сом болобу, берип чыгып кете бер, возмущение карма. Если эркек болсоң, шао жерде Ростехнадзор чакыр дагы мени ошой требут этип атат деп туруп, багы неме закон бар Россияда, не деп коет эле? Багы потребительдин укуктары деген. Сен потребительсиң, чакыр дагы, казиолдук кыл дагы, издавать этип сал. Онтип элге онго буга кылып резонанс кылып